демилгелер коомчулук тараптарынан көтөрүлөт. Программаны ишке ашыруу боюнча толук шарт түзүлдү. Сиздерде жашаган жериңиздерде кандайдыр бир көйгөйлүү маселелер бар. Бул көйгөйлөрдү, маселелерди айыл өкмөтү, айыл аймагы же шаар мэриясы бүгүнкү күндө күчү жетип аны аткарганга жетише элек. Бирок сиз аны көрүп турасыз. Кантип жасаса болот, ага көзүңүз жетет. Кантип адамдарды, чогуу жашаган адамдардан, активист адамдарды уюштурсак болот. Анан ошону кантип ошол жерде жашаган адамдар менен макулдашып, ушуну долбоор катары айыл өкмөтүнө, айыл башчысына, жергиликтүү кеңешке сунуштоо биз ошонун жоболорун кабыл алганбыз. Ошону сиз иштеп чыксаңыз болот да. Биз ошолор боюнча 2 райондо окутууну жүргүздүк. Быйылкы жылда биз мамлекеттик министрлер комитетинин иш аракеттер планы боюнча биз 10 ушундай демилгелүү топторго колдоо көрсөтөбүз деп план кабыл алганбыз. Ошон үчүн биз Алабука районунун жана Кемин районунун 4төн 8 айыл аймактарынын жашоочуларын окуттук, демилгечи топтор түзүлдү, комиссиялары бекитилди. Ал эми ошон үчүн да 2 шаарды да кошуп койдук. Кемин жана Орловка шаарларында ушундай окутуулар жүргүзүлдү. Биз ошол быйылкы жылдагы 10 жергиликтүү өзүн алынча башкаруу органдарында аркылуу демилгелүү топторду колдойлу деген ошонун аракетинде болуп атат. Бул жерде ошол көпчүлүк маселе ошол айылда жашаган, шаарда жашаган тургундардын активдүүлүгүнө, алардын өз алдынча уюшуусуна жана ошол маселени туура так көтөрүп, өзүндө жашагандардын жок дегенде 50%дан көбүрөөк адам катышкан болуш керек. Ушул долбоорду колдогон болуш керек. Анан биздин дагы бир шарттарыбыз, анын сөзсүз аялдарыбыз катышышыбыз керек, ал топто болуш керек. Андан тышкары, эгер ошол бир жумушчу орун түзүлө турган болсо, бул дагы жакшы деп эсептелет. Андан тышкары ошол сөзсүз өзүңүздөрдүн үлүшүңүздөр болуш керек. Акчалайбы же жумуш аркылуу же техника берип ошол ишке тарткангабы, кыскасы ошол жеринде шарт түзгөнгө ал ушул багытталат. Бул жалпы коомчулуктун кызыкчылыгына багытталган долбоор болуш керек. Бул жарандардын мыйзамдуу укугу. Бизде Кыргыз Республикасында биздин бардык конституциядан баштап бардыгы ошол жеринде жашаган калкыбыздын бакубат жашоолугуна багытталган иш аракеттер болуш керек. Биздин бардык аракеттерибиз ошол жашоочуларга жакшы деңгээлдеги шартты түзүшүбүз керек. Бизден эч кандай бул программаны биз бекиткенибиз ушу бир тараптуу максаттуу иш алып баралы деп программа кабыл алдык. Бирок буга чейин деле ошол жергиликтүү биздин калкыбыз, ошол жерде жашоочуларыбыз өздөрү уюшуп, өздөрү бир демилге көтөрүп алып чыкса деле жардам көрсөтүлүп келген буга чейин деле. Биз азыр ошону элди кызыктыруу максатында, ошол элибиздин арасындагы активисттердин күчүн пайдаланганга, ошолордун элибиздин мындай жандандырууга аракет кылган бул программа болуп эсептелет да. Ошон үчүн эч кандай бул жерде каршы турган маселе жок. Бардыгы ошо биздин жашоочулардын дагы өздөрүнө шарт түзүү боюнча маселе да. Анан бул жерден дагы бир белгилеп кое турган нерсе, бул баягы жеке кызыкчылыктарга, коммерциялык эмес уюмдарга же болбосо официалдык уюмдардын ишканаларын оңдоп бергенге же ошол катышкандарга акча төлөп бергенге, айлык бергенге каралган эмес. Бул жалпы элдин кызыкчылыгына багытталган долбоор. Мында мамлекеттин да, жөнөкөй тургундардын да кызыкчылыктары ишке ашат.
мамлекет өзүнүн милдетин ошол элдин демилгеси аркылуу ишке ашыра баштайт да. Ошол мамлекетке жүктөлгөн, айыл өкмөттөргө, шаарларга жүктөлгөн маселелерди ошо элдин активдүү элибиздин мүмкүнчүлүгү менен ошо элдердин демилгечи топторду уюштуруу аркылуу ошолордун баягы кошумча каражат кошушуп кызматтарын көрсөтүшүп же болбосо жеринде иштеп берем деген ойлору менен бул баягы бюджеттеги тартыштык маселе аркылуу болуп калып атат да. Ал элибизди биз ошол элге шарт түзүүгө жумшап атабыз да. Жергиликтүү эл ошондой активисттердин, демилгечи топтордун ошолордун ою менен, ошолордун көрөгөчтүгү менен уюшулган нерсе менен биз жалпыбызга пайда алып келе турган долбоорду ишке ашырабыз. Бул тараптагы, бул багыттагы иштерди биз демилге көтөрүлсө ошондо гана ишке ашырабыз деген ой жок. Ал бизде бардыгын тегиз алып кеткенге мүмкүнчүлүк жок да. Балким айыл өкмөтү алга же шаар алга акырындап пландашуу менен жетиши мүмкүн. Бирок ошол жердеги жашаган эл билип турат, ошол шарты жетишпей атат. Ошон үчүн алар демилге көтөрүлүп, бунун долбоор катары жергиликтүү бийликке сунуштап атат. Биз ушуну колго алып берели, мынчасын биз бүтүрүп берелик, мынчасын силер жардам бергиле, ушул программанын негизинде субсидия да калып калалы деп. Бул жалпы жергиликтүү бийликке дагы, жашоочуларга дагы, андан тышкары ошол мамлекеттик деңгээлде элибиздин жашоочуларыбыздын жашаган жерине карабай, кайсы региондо, кайсы шаарда, кайсы аймакта жашаганына карабай бирдей жакшы деңгээлдеги шарттарды түзүү болуп эсептелет да.